Сулулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Бүгүн биз косметологияда эң көп суроо жараткан процедура жөнүндө сүйлөшөбүз. Бетти тазалоо процедурасы. Эмнеге жасалат, эмне себептен жасалат, кимге жасалат, кантип жасалыш керек, кандай жыйынтык болот, ошол суроолордун баарына жооп берем. Тазалоо процедурасы бул ар бир эле айым, ар бир эле мырзага керектүү процедура. Анда эмесе биздин Сагынбаева клиникасынын косметология бөлүмүнө кеттик. Достор, биринчи бетти туура жуйбуз. Бул жерде мырзага чистка кылып аткандан кийин албетте сакал, мурут деген бар. Ошон үчүн анча-мынча жерлерин жуубайбыз, бирок беттин үстүнкү бөлүгүн сөзсүз жуйбуз. Доктор мына азыр кадимкидей жуучу каражат менен жуат. Кандай каражат менен жуйбуз? Эмне себептен үйдөн чистка жасоого болбойт деп айтабыз. Биринчиден, үйдөн колдонгон жуучу каражаттар профессионалдуу эмес. Клиникаларда атайын профессионалдуу, абдан терең тазалай турган жуучу каражаттарды колдонулат. Мисалы, ошол эле жемиш кычкылдары менен, ошол эле жумшарта турган кычкылдар менен, жана мында уштура турган нерселер менен, же болбосо өтө терең тазалай турган пафтар бар, ошолорду колдонулат. Албетте мындай нерсени күнүгө үйдөн колдонсо болбойт. Күнүгө колдонсо пайдасынан зыяны көп болуп калат. Бирок салондо же клиникада кез-кезде ушундайларды колдонуу зарыл. Экинчи, бул биз жакшы көргөн энзимдүү пилинг. Бул абдан жумшак, абразивдүү эмес пилинг. Абразивдүү деген бул эмне билдирет? Абразивдүү деген бул терини травма кылуучу, терини чийип кетүүчү нерселер кошулат. А бул абразивдүү эмес. Карасаңар, доктордун колун байкасаңар, абдан жумшак, абдан назик тазалайт. Аба менен реакция болот бул каражат. Анан терин жанагы эски катмарындагы сыйрылайм деген клеткаларга барып чап жабышат дагы, анан акырын турулат. Сиздер байкаганыңыздардай, абдан турулуу процесси жакшы болуп атат. Эски клеткалар менен бирге биздин жанагы кирлер кетет, майлар кетет, ашыкча майлар. Достор, кээ бирөө мынтип айтат да, мен клиникага, мен косметологко барып жасатып жөн эле бетимди жуунсам деле таптакыр бөлөк эффект. Үйдөн антип жууна албайм. Эмне себептен? Билбейм, клиникадан таптакыр бөлөкчө болот, жөнөкөй жууну дагы бөлөкчө болот деп айтышат да. Бул туура, анткени биринчиден өтө күчтүү профессионалдуу каражаттарды колдонобуз. Экинчиден, албетте дарыгердин колу көнгөн, дарыгердин колу мындай абдан ошого мындай көнүп иштеп калган, ылайыктуу жерлерин билет, ылайыгы жок жерлерин билет, кайсы жерине көбүрөөк басым жасаш керек билет, кандай басым жасаш керек билет. Ошол себептен кандай болсо да дарыгердин колу менен тазалоо, жөн эле жууну дагы абдан жакшы жыйынтык берет. Мен бир мугалим айтчу эле, кээ бир айымдар, көбүнчө айымдар косметологко келип, жөн эле бетин жакшы жууп койсо эле сонун жыйынтык алабыз депчи. Бул эмнени билдирет? Бул үйдөн көпчүлүгүбүз туура эмес жуунарыбызды билдирет. Мен деле дарыгер косметолог, бирок үйдөн чын эле убакыт болбой өтө шашып кечине жуунабыз, ошол себептен жакшы жуунбай калышыбыз мүмкүн. Азыр биздин врач 3-чү этапты колдонуп атат. Бул терең тазалоо деп койсок болот, же үстүңкү жеңил пилинг. Бул жерде абдан жеңил кычкылдар колдонулат, pH аябай бийик, терини эч бир күйүүккө же травмага алып келбей турган нерсе. Бирок ошону да карап колдонобуз. Кээ бир өтө купюрозу көп айымдарга бул нерсени колдонбойбуз. Өтө сезимтал, сезгич териге колдонбойбуз, капиллярлары көрүнүп турган териге көп колдонбойбуз. Бул жемиш кычкылдары эмне кылат? Бул жемиш кычкылдар терини абдан жибиттейт, жумшартат, комедондорду ачат, терини терең мындаштырат, теринин өңүн жакшыртат. Чыгып пайдалуу нерсеси аябай көп. Ошол себептен чистканын алдында бул
жемиш кычкылдарды колдонобуз. Дагы бир жолу катап коеюн, бул пилинг эмес, бул пилингдин аябай жеңил түрү. Бул түрүн үй шартына деле жасасаңар болот. Жайында деле кылса болот. Ошон үчүн мен пилинг деп деле атабайм. Буну даярдануу деп коем. Чисткага атайын терең даярдануу. Бул этапта пациентибиз эмнени сезет, кардарыбыз? Тери бир аз ачышы мүмкүн, тери бир аз кызарышы мүмкүн бир нече мүнөткө. Ошол себептен биз тазалоодон кийин эч качан күнгө чыкпагыла деп айтабыз. Тазалоодон кийин мончого, саунага барбагыла, күнгө күйбөгүлө, бетиңерди тырмабагыла, кармабагыла деп айтабыз. Анткени бул өтө активдүү процедура. Азыр бир нече убакытка коюп койдук. Кардарыбыз өзүн жакшы сезип атат. Вань, как дела? Отлично. Почти уснул. У вас еще голос такой успокоительный. Да, усыпляющий. Тазалоону эмне себептен жасайбыз? Ошого токтолуп кетели. Тазалоону, урматтуу айымдар, биз бетти терең нымдаштыруу үчүн, крем маскалар жакшы сиңиш үчүн, беттин өңүрүн жакшыртуу үчүн, көпкө чейин жаш бойдон көрүнүү үчүн, беттин өңүн бир өңдүү кылуу үчүн, тоналканы жакшы жайгаштыруу үчүн, иши кылып тазалоонун жасай турган себептери аябай көп. Бул абдан керектүү процедура. Ар бир эле адам косметология менен таанышканын биринчи ошо тазалоо процедурасынан жасайт. Биздин клиникадагы өзгөчө процедура бул. Биз өтө этияттык менен, өтө мындай орустар айткан тщательно даярданабыз бул процедурага. Биз үчүн бул өтө маанилүү процедура. Анткени бул нерсени да туура эмес кылып койсо аябай көп жанагы терс таасири болушу мүмкүн. А туура кылса териге аябай пайдасы чоң болушу мүмкүн. Ошол себептен тазалоого, эгерде бизди косметологдор көрүп атса, тазалоого дагы аябай мындай маанилүү процессте көңүл буруш керек экенин дагы бир жолу айтып кетейин деп атам. Достор, бул этап аябай белгилүү бир косметологдун чыгарган бир чоң жаңылыгы, илимий жаңылыгы десек болот. Анткени бул этапка чейин, бул нерсе чыкканга чейин биз тазалоону илгеркидей эле бетти буулап, ысытып жасачык. Ал болсо ооба комедондорду ачып, жана көңдөлчөлөрдү ачканы менен эле бирге терини эрте картайтчы, терини сезгич кылчы, кызартып, көпкө чейин тазалоодон кийин бет кызарып жүрчү. Бул ыкма ачылгандан кийин, бул ыкма жаңылык болуп чыккандан кийин азыр дүйнө жүзүндө колдонот. Муздак нымдаштыруу менен бирге терини жибитүү деген метод холодного гидрирования. Анна Латан деген окумуштуу, белгилүү врач-косметолог, косметика заводунун ээси ушул методду ойлоп тапкан адам. Азыр дүйнө жүзүндө бүт баары колдонуп атат. Бул жерде алоэден жасалган гелди кардарыбыздын бетине сүйкөп атабыз. Абдан нымдуу, абдан муздатып, аябай мындай жагымдуу да, кардар жыргап жатат. Анткени бети муздап сонун болуп калды. Бул алоэ гель эмне кылат? Биринчиден абдан жакшы нымдаштырат. Экинчиден, эгерде беттин клеткасын, теринин клеткасын биз адам катары элестетсек, нормада клеткалар бири-биринин колун кармап турат. А мындай методдон кийин азыр врачыбыз үстүнө атайын аба чыкпай турган пленка жаап коет. Мындай методдон кийин колдору, кармашкан колдору бошоп, кармашкан колдору ажырабасын дейбиз го бул жерде болсо, кармашкан колдору бошоп, бири-биринен алыс туруп, ошо бизге тазалоого мүмкүнчүлүк берилет. Клеткалар нымга толуп, семирип, нымдуу болуп, анан бири-биринен алыстап, биз үчүн абдан жакшы терини тазалоочу шарт түзүлөт. Мындай вакуум деп коебуз. Мындай вакуумда бир 30 мүнөттөн кийин процедураны баштоо зарыл.
30 минутадан кийин беттеги алдагы жаап койгон гелдердин баарын тазалап жууп салып, ультрадубуш тазалоо менен бетти тазалайбыз. Ультрадубуш тазалоосу эмне берет? Бири-бирине жабышып калган же чала жабышкан клеткалардын баарын бири-биринен ажыратып, эски клеткалардын баарын сырыйт да. Тери косметика, крем, маска, тоналдык крем жакшы сиңирип калышына жардам берет. Бул абдан керектүү нерсе. Андан кийин сөзсүз кол менен сыгып тазалайбыз. Кол менен сыгып тазалаганда көңдөчөлөрдүн ичиндеги көп нерсе кетет. Көңдөчөлөр өзгөчө мурундагы көңдөчөлөр таптаза апапак болуп калат. Андан соң албетте дарсонвализация процедурасы, массаж процедурасы алынат. Андан кийин бул теринин өзүнүн калыбына келтирип, сезгенүүнү кетирип, терини тынчтандырып, кайра нормасына келтирет. Андан кийин биз жакшы көргөн бермектен маска, бул маскада туздар бар аябай көп, сезгенүүнү жок кылат. Чоңоюп калган көңдөчөлөрдүн баарын кайра кичиретет. Мен бул масканы өзгөчө жакшы көрөм. Израилдик маска бул маска. Тери кадимкидей эс алып калат. Сиз көргөндө эле мурун кадимкидей тазаланып калды. Кээ бирөө мынтип сурайт да, чисткадан кийин бетимдеги көңдөчөлөр көбүрөөк көрүнүп калды деп. Албетте көбүрөөк көрүнөт, анткени мурда кир болчу, капкара болчу. Азыр болсок баары апапак болуп таза болуп калды. Андан соң альгинат маскасы. Бул масканын баарыңар эле билесиңер болуш керек. Бул маскадан кийин тери кадимкидей эс алат. Көзгө да жабабыз ооба, бетке да жабабыз. Бул маска абдан жеңил чечилет. Теринин кайра калыбына келтирет, бетти эс алтат, терини эс алтат, негизи эле адамды эс алтат. Тазалоо ар бир адамга керек. Тазалоону ай сайын жасап туруу зарыл. Тазалоо терини жашартат жана биздин жаштыкты көпкө чейин сактаганга жардам берет.